Биз мектепке барабыз. Урматтуу ата-энелер. Колуңуздардагы мектепке барабыз китеби балдарды алгачкы жолу мектепке барууга даярдоо жана бул багыттагы алардын таанып билүү ишмердүүлүгүн калыптандырууга арналат. Биринчи жолу мектепке бара жаткан балдар көнүп калган абалдын өзгөрүшүнөн кооптонот жана тааныш эмес айлана чөйрөдөн чоочуркап, коркуу сезими пайда болот. Бул китепте ар дайым ата-энесинин гана жанында жүргөн балдардын биринчи жолу жаңы шартта мектепке өзүнүн кыймыл аракетине болгон жоопкерчиликти жана коомдо өзүн өзү алып жүрүүнүн алгачкы билгичтиктеринин жана көндүмдөрүнүн калыптандырылышы тууралуу кыска, жеңил жана жеткиликтүү маалыматтар берилет. Урматтуу ата-энелер, канчалык балаңызды мектепке алгачкы жолу бара жатканда кайдыгер эмес болуп, астейдил даярдап, муктаждыгын аныктап, колдоо көрсөтүп, бирге четсеңиз, баланын ишенимдүүлүгү жана мектепке билим алууга болгон кызыгуусу артат. Кездешкен тоскоолдуктарды, турмуштук кырдаалдарды жеңүүгө ийгиликтүү көндүмдөрдү калыптандырат. Ата-эне баласы тааныш эмес чөйрөгө барганда психологиялык, эмоциялдык жактан жабыркабас үчүн алардын алдын алуу жана мектепке баруусун шыктандыруу жана кызыгуусун арттыруу, чоочун жаңы шартка ылайык ташуусун сөзсүз атайын уюштуруу зарыл. Ошондой эле ар кандай кырдаалдарды башкара билүүсү сиздин гана жагымдуу колдооңуз менен ийгиликтүү ишке ашаарын ар дайым эске тутуңуз. Мектепте билим алуу кыйноо жана жазалоо түшүү катары каралбастан, ийгиликке жетүүдөгү мүмкүнчүлүк катары жемишин берсин десеңиз, анда мектептин мазмуну менен терең таанышып, андагы ойлорду бала тарбиялоодо чыгармачылык менен пайдаланат деп ишенебиз. Балаңызды мектепке барууга психологиялык жактан даярдоо жана мектеп менен таанышуу процессин уюштуруу. Кеңеш. Балаңызды мектепке барган күн эмес, барганга чейин даярдоо зарыл. Балдар менен мектеп темасында баарлашуу жана алардын да оюн билүү, ошондой эле өзүңүздүн жана үй бүлөңүздөгү башкалардын мектепке барган кездери тууралуу ар кыл кызыктуу жана жагымдуу маалыматтарды бөлүшүү зарыл. Мектеп менен таанышуу максатында мектептин айланасында сейилдөө жана мектепти тааныштыруу. Мектеп жетекчилиги менен макулдашып, мектепте башталгыч мектептин иш аракети менен таанышуу жана алардын ар кандай иш чараларын көрүү, окуучулар менен баарлашуу, мектептин ашканасына кирүү жана тамактанып жаткан окуучуларды байкоо жана ал жердин шарты менен таанышуу, класстарга кирүү, парталарга олтуруу, доскага жазып көрүү, китептер жана башка жасалгалар менен таанышуу, спорт залга баруу, мектептеги дааратканага кирүү. Алгачкы жолу мектепке барган окуучулар дааратканага баруу зарылдыгын айтуудан уялышат, тартынышат же өтө шашылыш чукул барышат. Мектепте дааратканага баруунун, ал үчүн мугалимден сурануунун эрежелерин айтып берүү. Мүмкүн болсо мугалим менен тааныштыруу жана баарлашуу. Ар бир иш чара өткөндөн кийин баланын ой пикирин билүү жана суроолоруна жооп берүү зарыл. Кечинде мектеп жөнүндө алган маалыматты бекемдөө максатында сүрөт тартуу жана сүйлөшүү, тематикалык кыска тасма көрүү, баланын мектепке баруусун шыктандыра турган окуяларды айтып берүү. Балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана тиешелүү көндүмдөрдү калыптандыруу. Тастыкталган талдоолордун натыйжасында кырсыкка кабылган балдарды ата-энелери өз убагында
максаттуу коопсуздук көндүмдөрүн калыптандырбагандыгы маалым. Сиз балаңыз мектепке бара турган жолду бир нече жолу көрсөтүңүз. Кооптуу жерлер менен тааныштырыңыз жана жол коопсуздугу жөнүндө маалымат бериңиз. Балаңызды тосуп алуучу жерди жана убакытты так белгилеңиз. Алгачкы учурларда толук жана ишенимдүү болуп көнгүчө ар дайым белгиленген жерге чейин узатып жана тосуп алуу зарыл. Сиз тосуп албай калган күндөрү ордуңузга ким тосуп алат? Балага так билдириңиз. Мектеп сумкасынын атайын белгилүү жерине балаңыздын так маалыматын, аты жөнүн, дарегин, ата-энесинин байланыш телефондорун жазып коюңуз. Жана алар ар дайым ордундабы? Текшерип туруңуз. Жана балаңыздан булар ар дайым сумкада болуусун талап кылыңыз. Балаңызга өзүңүздүн жана класс жетекчисинин телефонун жаттап алууга үйрөтүңүз. Ар кандай кооптуу кырдаал болсо, сизге жана мугалимине дароо билдирүү жиберерине көнүктүрүңүз. Тааныш эмес адамдан ар кандай белектерди жана таттууларды алуу жана кызыктуу жайларга чакыруусуна баруусу коркунучтуу экендигин билдириңиз. Балаңызды жол эрежеси коопсуздук көндүмдөрүн бирге калыптандырыңыз. Жол чырак, светофор эрежелерин жана жол белгилерин чогуу тааныңыздар. Балага тез жардам, өрт өчүрүү, милиция, ыкчам кызматынын телефондорунун маанисин жана пайдалануу шарттарын түшүндүрүңүз. Мектеп менен ата-эненин ортосундагы бирдиктүү ишмердүүлүк. Балаңыздын класс жетекчиси менен жакындан таанышыңыз. Телефон номерин, кат куржунун, дарегин алыңыз. Класстагы эрежелер жана шарттар, окуучунун расписаниясы боюнча маалымат сураңыз. Балаңыздын кулк мүнөзү жана өзгөчө муктаждыктары болсо билдириңиз. Кандайдыр көйгөйлүү маселелери болсо, мугалимдин да билүүсү зарыл. Класстын ата-энелер кеңешинин мүчөсү болууга аракет кылыңыз. Анткени ал жактан класстын жалпы абалы жана иш аракеттери боюнча толук маалымат алып турасыз. Мүмкүнчүлүк болсо, сабактарга катышууну унутпаңыз. Анткени балаңыздын сабактагы жетишүүсү, катышуусу жана өздөштүрүүсү муктаждыктары жөнүндө сабактардан гана кеңири маалыматка ээ болосуз. Балаңыздын күндөлүгүн тыгыз көзөмөлдөп туруңуз. Мугалим сизге күндөлүк аркылуу байланышка чыгып, маалыматын жазып турат. Класстагы балдардын ата-энелери менен баарлашыңыз жана байланышта болуңуз. Балаңыздын расписаниясы менен таанышыңыз жана андагы өзгөрүүлөр менен кабардар болуңуз. Бала менен ата-эненин ортосундагы бирдиктүү кызматташтык. Балага үйдөн билим алууга зарыл жана ыңгайлуу шарттарды түзүңүз. Стол отургучу, жарыктын тийиши жана башкалар. Буюмдарын, китептерин кое турган жайды аныктап бериңиз. Балаңыз менен биргелешип, чыгармачылык, күндөлүк иш тартиптеринин эрежесин иштеп чыккыла жана көрүнөө жерге илип коюу зарыл. Ал үчүн муну сиз эле чечип койбоңуз. Анын да пикирин, сунушун эске алыңыз. Күч менен эч нерсе таңуулабаңыз. Өзүнүн биргелешип иштеп чыккан жана кабыл алган алтын эрежелерин сактоосун макулдашыңыз жана көндүрүңүз. Эрежени так кармоо жана сактоо баланын убактысын туура жана натыйжалуу пайдаланууга көндүрөт. Сабактан тышкары убакытты натыйжалуу пайдалануу максатында атайын план түзүңүздөр. Спортко, музыкага же башка чыгармачылык өнүгүү ийримдерине барабы? Биргелешип, кеңешип чечиңиздер. Бош убактысын кандай өткөрөт? Кызыгуу боюнча оюндарды ойноо жана дос балдар менен бирге ойноо эрежелерин
чогуу аныктаңыз. Мектепте жана көчөдө чогуу жүргөн жакын досторун билиңиz. Мезгил менен мектеп сумкасын иретке бирге келтирүүнү унутпаңыз.